Ассаламу алейкум, Шердар мырза. Мен мындай эле Кыргызстан жөнөкөй эле жаранмын. Анча-мынча активист болуп койгом. Жол эрежелери боюнча, жана таштандылар кырткан боюнча, ушу Бишкекте ичиндеги эмне кандай көйгөйлөр болсо чагылдырып турам да анча-мынчачы. Анан менде бир суроо бар эле да, именно эмнеге эске кайрылып аткан себебим, сиз азыр мындай атыңыз чыккан мындай белгилүү юристтердин бирисиз, анан мындай белгилүү адвокатсыз. Анан ошол себептен сизден жооңузду уккум келди эле да, негизичи. Могу социалдык тармактарда өзгөчө мен ушу бир рилс жүктөсөм, таштанды ыргытпа, тамекини ыргытпа, көрүнгөн жер тамеки чекпе, же жол эрежесин бузба, же мынтип айдаба деп киргизсем, астына комментарий жазгандар толтурады. Арасында урушуп кеткендер толтура, озгалбаган сөздөр менен сөккөндөр толтура, мени да сөкүп кеткендер толтура. Негизи ал жакты жакшылап караса, жок дегенде айыппулга жыгып, ошо комментаторлордучу таап, мисалы үчүн, же уголовное дело возбуждать этирсе эле болчудай комментарийлер жазышат да кээкилерчи. Анан менин суроом негизи могу, ошондой урушкандарды, бөлүшкөндөрдү мен рилсыма кирип алып комментарий жазгандардын айыбынан мени, мисалы үчүн, жоопко тартып коюшу мүмкүнбү? Андай мүмкүн эмес. Менин жаман ой жок эле. Жакшы эле жазылган рилс, жакшы жүргүлө, жакшы болгула деп, жол эрежесин бузба дегендин астына кирип, урушуп, тытышып, сөгүнгөндөрдүн ичиндечи. Якобы типа, затенщик сен дегендей кылып турупчу. Ошондой бир суроом бар эле да. Мүмкүнчүлүк болсо, убактыңыз болсо, жооп берип койсоңуз сонун болмок, негизичи.